Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Турмушубуздагы чоң капкандардын бирин кантип айланып өтсө болот? Жакшысы, балдар, эмнени ойлой башташыңар керек? Алдыңардагы жашооңордо керек эң чоң сабактардын бири. Эгер силер аны өздөштүрүп алсаңар, анда силерди коопсуздук жана эркиндик күтүп турат. Андай болбосо, Мартинечеде же бул аянтчада софтбол ойноп жаткан адамдардай эле аяктайсыңар. Алар аз айлыкка, бирок аябай аракет кылып иштешет. Жумуш берип жаткан көз боемочу коопсуздукка алданып, чыдамсыздык менен 3 жумалык эс алууну күтүп, 45 жыл эмгектенгенден кийин берекеси жок пенсияга чыгышат. Эгер бул нерсе көңүлүңөрдү кубанычка бөлөп жатса, анда мен силердин маянаңарды саатына 25 центке көтөрүп берейин. Бирок булар жакшы эмгекчил адамдар го. Сиз адамдардын үстүнөн күлүп жатасызбы деп сурадым. Баятамдын жүзүндө жылмаюу пайда болду. Мартинежени мен өзүм апамдай эле көрөм. Мен ага эч качан андай ташбоордук жасабайт элем. Мүмкүн менин сөздөрүм силерге катаал угулуп жаткандыр. Силерге болгону бирдемкени жеткире түшүндүрөйүн, көз карашыңарды кеңейтейин деп жатам. Келечекте башкалар билбеген нерсени көрүп, билип алсын дегеним эле. Башкалардын көз карашы тар, көпчүлүгү капканга түшүп калганын байкашпайт. Майк экөөбүз жакшы түшүнө бербей отурдук. Ал абдан катуу айтып жатты. Бирок биздин бирдемкени үйрөнүшүбүздү каалап жатканын сезип турдук. Эмне? Саатына 25 цент төлөсөм жаманбы? Жылмаюу менен сүйлөдү Баятам. Жүрөгүңөр сүйүнүп тез-тез согуп жатпайбы? Мен башымды чайкадым. Бирок анын айтканы туура болчу. Саатына 25 цент мен үчүн чоң акча эле. Макул, саатына $1 төлөйм деди Баятам, арамза жылмаюу менен. Эми менин жүрөгүм көкүрөгүмөн чыгып кетейин деди. Уккан кулагыма ишенбей, ичимден макул деп кыйкырып жаттым. Ошентсе да унчукпай отурдум. Сыр бербедим. Макул, саатына $2 деди Баятам. Мен 9 жашарлык мээм менен жүрөгүм жарылып кетейин деди. Бул 1956 жыл болчу. Саатына $2 мени дүйнөдөгү эң бай балага айлантмак. Анчалык көп иштегенди элестете да алчу эмесмин. Мен ооба дегим келди. Кол алышканга даяр болчумун. Мен жаңы велосипедди, жаңы бейсбол колкабын, досторум колумдагы акчаны көрүп, мага суктанышып жатканын элестетип жаттым. Ошондо Джимми өзүнүн бай достору менен мени эч качан кедей боласың деп айта алмак эмес. Саатына $2 төлөп беришин аябай каалап турсам да, өзүмдү кармадым. Балмуздагым ээрип, колумдан агып кетти. Жерге агып калган балмуздакты кумурскалар сүйүнүп ашап жатышты. Көздөрүн айлантып, баштары маң болуп карап турган эки балага Баятам мыйыгынан жылмаюу менен карап турду. Ал бизди сынап, азгырып, келишимге макул болгубуз келгенин билип эле жатты. Ар бир адамдын ички дүйнөсүндө алсыз жеринен кармап, сатып алса болушун ал билчү. Ошондой эле ар бир адамдын ички дүйнөсүндө бир аз болсо да эч кандай акчага сатып алгыс, эрки, кайраты болушун да жакшы билчү. Алсыздыкпы же кайрат жеңеби? Сөздүн баары ошондо болчу. Миңдеген адамдар ушул суроону өз башынан өткөргөн. Жакшы, саатына $5 деди Баятам. Эмнегедир ички дүйнөмдө өзгөрүү пайда болду. Сунуш аябай эле жоомарттай, анан сандырактай сезилди. Чоң кишилер деле 1956 жылдары саатына $5 иштеген эмес, ички дүйнөмдө жым-жырттык өкүм сүрдү. Азгырык жоголду. Майкты караш үчүн акырын сол капталыма бурулдум. Ал өз кезегинде мени тиктеп туруптур. Ички дүйнөмдүн саткын эмес, эрктүү тарабы жеңип кетти. Эми мен өзүмө ишенип, эркин сезе баштадым. Майк да өзүн ошондой сезип жатканын байкап турдум. Жакшы, жай сүйлөдү Баятам. Көпчүлүк адамдардын өзүнүн баасы бар. Бар дегеним, алардын ички дүйнөсүндө коркунуч жана ачкөздүк жашайт. Биринчиси, акчасыз калуу коркунучу бизди көп иштегенге түрткү болот. Акчаны алгандан кийин биз ачкөздүктүн жана каалоонун торуна түшөбүз. Биз анан акчага сатып ала турган нерселерди ойлой баштайбыз. Жашообуз бир калыпта өтө баштайт. Кандай калыпта деп суроо узаттым мен ага. Ал мындай: туруп жумушка барабыз, үйгө келебиз, эсептөөлөрдү, газ, свет, кредит, салык жана башкаларды төлөйбүз. Кайра жумушка, дагы эсептөө төлөйсүң.
Ушундай калыпта жашаган адамдарды коркунуч менен ачкөздүк башкарат. Айлыгын көбөйтүп койсоң, алар чыгымын көбөйтүшүп бир калыпта жүрө беришет. Ушуну мен келемиштин айлампасы деп атайм. Башка жол барбы, деди Майк. Бар, деп жай айтты. Бирок ал баардыгына эле кездеше бербейт. Ал кандай жол, деп сурады Майк. Мен бара жаткан жол. Балдар, эгер силер менде иштеп жана үйрөнсөңөр, билесиңер, мына ошондуктан силерге акча төлөбөй жатам. Эч болбогондо кулак кагыш кылып койбойсузбу, деп сурады Майк. Биз бекер иштей берип чарчадык. Биринчи кадам чындыкты сүйлө, деди ал. Биз алдабайбыз, дедим мен. Силерди алдайт деп айткан жокмун. Чындыкты сүйлөгүлө, дедим. Кайсы чындык жөнүндө, деп сурадым мен баятымдан. Эмнени сезип жатканыңар жөнүндө, деди ал. Өзүңөргө гана. Бирөөлөргө аны айтышыңардын кажети жок. Бул аянтчадагы адамдар жана сиздин колуңузда иштеп жаткандар же Мартин эже ушул нерсени жасашпайбы, деп суроо узаттым. Ооба. Себеби ал шектүү көрүнөт, деди баят. Биздин башыбызды черткилеп. Анын ордуна акчасы калам деп коркушат. Коркуу сезим менен күрөшүүнүн ордуна жеңилишип беришет. Ой жүгүртүүнү эмоция жеңип кетет. $1-2 колуна тийгенде сүйүнүү эмоциясы каалоо, ачкөздүк, акыл эсти жана туура ойлонууну басып калат. Ошондо алардын эмоциясы туура эмес ойлонууну калыптандырабы, деп сурады Майк. Туп-туура, деди баятым. Чынында эмне сезип жатканын, өзүнө чындыкты айтуунун, туура ойлонуунун ордуна алар ар кандай эмоцияга багынып беришет. Алар коркунуч сезимин туюшат, жумушка барышат. Акчалардын коркунуч сезимин басаңдатышына үмүттүн үзбөйт. Бирок андай болбойт. Баягы эле коркунуч сезими артынан калбайт. Алар кайра жумушуна кайтышат. Ошентип биринчи күнү, экинчи күнүнө окшошуп кайталана берет. Жумушка барат, акча иштейт. Алган акчасы жетпейт. Түгөнөт, кайра жумушка барат. Тордон чыга албай жүрө берет. Эртең менен турганда коркунуч сезими кошо турат. Түнкү уйкусу качат. Ойлору чаташат. Ички дүйнөсү кыйналып жүрө берет. Аларды акча башкарат. Акча алардын эмоциясын, каалоосун көзөмөлдөп турат. Адамдар ошол нерсени моюндарына алгандан баш тартышат. Баятам өзүнүн айткан сөздөрү биздин мээбизге сиңиш үчүн бир аз унчукпай отурду. Майк экөөбүз анын сөзүн укканыбыз менен жакшы түшүнө бергенибиз жок. Чоңдор жумушка шашылышканын билчүмүн. Эмнеге мынчалык шашканы мага аябай кызык болчу. Бул көп деле сүйүнүчтүү эмес болчу. Өздөрүн бактылуу да сезбечү. Бирок бир нерсе аларды шашканга мажбур кылчу. Ошол капкандарды айланып өтүшүңөрдү каалайт элем. Жөн гана бай болуунун жолун эмес. Бай болсоң эле баардык көйгөй өзүнөн өзү эле чечилип калбайт. Мына ошондуктан мен силерди үйрөткүм келет, деди баятам. Айткан сөздөрүнүн жарымын болсо да түшүнүп алганыбызды көрүп. Чечпейт дейсизби, деп сурадым таң кала. Жок, чечпейт. Каалоо деген эмне? Ошону караштырып көрөлү. Кээ бирлери сугалактык менен акча иштегенди каалоо дейт. Мен антип ойлобойм. Жакшынакай, татынакай, сүйүнүчтүү нерсени каалоо бул жакшы көрүнүш. Өздөрүнүн каалоосун канааттандырыш үчүн элдер акча иштешет. Акчага келип жаткан сонун нерселер кубаныч тартуулабайт. Зор бактылуулукка, каалоосун канааттандырууга, комфортко, бекадамдыкка дагы акча керек. Азапка салып жаткан коркунуч сезим менен каалоо сезимин тынчтандырыш үчүн элдер жанын кыйнап, соңку деми чыгып кеткичи иштейт. Бирок акча жардам бербейт. Байларга дагыбы, деп сурады Майк. Байларга дагы, деди баятам. Байлардын оюнда акчасы жок калууну, кедейленгенден коркуу сезимин дүнүйө тосуп турат дешет. Алар тонналаган акча топтошот. Коркунуч сезими андан да күчөйт. Байлар баарын жоготуп алышынан коркушат. Менин досторум бар. Акчасы чирип жатса да өздөрү иштөөнү токтотпойт. Бай эмес кезинде коркпогон, азыркы миллионер болуп турган учурда жүрөктөрү дирилдеп турушкан адамдарды билем. Байлыкка алып келген коркунуч сезими, алсыраган ички дүйнөсү мурдагыдан да катуу кыйкырат. Алар өздөрүнүн хан сарайларындай үйлөрүн, машиналарын, акчага келген сонун жашоосун жоготкусу келбейт. Баардык байлыгын жоготуп алышса, элдер эмне дейт деп коркушат. Көп байлар сырт келбетинен соп-соо, акча жетиштүү көрүнгөнү менен ден соолуктары начарлай баштайт. Эмне, кедей адамдар байга караганда бактылуубу, деп суроо узаттым. Жок, мен антип ойлобойм, деди баятам. Акчага муктаждыктын дагы ашыкча байлыктай эле терс жагы бар.
Ошол мезгилде биздин столдун жанынан сел-саяк өтүп баратып таштандыларды тыта баштады. Мурда бул кубулушту көргөндө маани деле бербейт элек. Азыр биз үчөөбүз абдан кызыгуу менен карап турдук. Баятам капчыгынан $1 алып чыгып, колу менен сел-саякка чакырды. Ал акчаны көрүп чуркап келип долларды алды. Жан дили менен Баятамга ыраазычылыгын билдирип, сүйүнгөн бойдон кетти. Бул киши менин көпчүлүк жумушкерлеримден айырмасы жок, деди Баятам. О, акча мени кызыктырбайт дегендерди көп эле жолуктурдум. Курулай камырабастык жөнүндө айтып, күнүнө 8 саат эмгектенет. Акчага көңүл кош болушса, анда эмне үчүн иштешет? Баятамды угуп отурганда өзүмдүн атамдын акча мени кызыктырбайт деп көп жолу айтканы эсиме түштү. Же жумушумду сүйгөнүм үчүн гана иштейм деп көп айтаар эле. Алар эмне кылыш керек деп сурадым. Коркунуч сезими менен ач көздүктүн белгиси жоголгончо бекер иштеш керекпи? Жок. Анда жөн эле убакытты коротуу болмок, деди. Адамды адам кылган эмоция. Эмоция деген сөз аракеттеги күчү, түрткү болууну билдирет. Эмоцияларыңдын туура кабыл алып, акыл менен эмоцияңды зыяныңа эмес, өзүңдүн пайдаңа иштет. Сени десе, деди Майк толкундана. Укмуш эле экен. Азыркы айтканыма силер тынсызданбай эле койгула. Жыл өткөн сайын баары өз ордуна келет. Эмоцияңарды байкап жүргүлө, бирок каршылык көрсөтпөгүлө. Айрымдар адамдын ой жүгүртүүсүн калыпка салган эмоция экенин билишпейт. Силердин эмоцияңар бул силердин эмоцияңар. Бирок силер өзүңөрдүн ой жүгүртүүңөрдү өзүңөр калыпка салышыңар керек. А сиз буга мисал келтирип бере аласызбы, дедим мен. Албетте, деди Баятам. Адам мен жумуш табышым керек десе, анда анын ой жүгүртүүсүн эмоция башкарып жаткан болот. Акчасы жок калуу коркунучу ошол ойго күч берип турат. Бирок элдерге чынында эле акча керек да, дедим мен. Албетте керек, деди Баятам. Болгону мен айтайын дегеним, көпчүлүк учурда коркунуч сезими адамдын ой жүгүртүүсүн калыптандырат. Түшүнбөй жатам, дедим ай. Мисалы, деп сөзүн улады Баятам. Эгерде кокус жетишерлүү акча болбой калсачы деген коркунуч сезим пайда болуп дейли. Ошондо бир аз акча иштеп, коркунуч сезимин өчүрөм деп жумуш издегенин ордуна өзүнө суроо берсе, жумуш тапсам эле коркунуч сезими түп орду менен жоголуп кетеби? Менин оюмча жок деген жооп болот. Айрыкча тагдырыңдын башын аягына чейин караганда. Жумуш бул көп мөөнөткө созулган көйгөйдү аз убакытта чече турган нерсе. Бирок менин атам дайым мектепте мыкты окуп, жакшы билим ал, ошондо ишеничтүү жумуш таба аласың дейт, деп тартынганды-сып сүйлөдүм. Ушул туурабы? Ооба, мен түшүнөм эмне себептен антип айтып жатканын, деди. Көпчүлүк ошондой кеңеш беришет, анткени бул аларды канааттандырат. Ошол нерсени менин атам корккондугунан айтат дейсизби? Ооба, деди Баятам. Акча иштей албай, коомдон четтеп калам деп коркот. Мени тескери түшүнүп алба. Ал сени жакшы көрөт, жакшы болсун дейт. Анын коркуп жатканын түшүнүп турам. Билим алуу жана жумуш эң керектүү. Бирок ал коркунуч сезимин жок кылбайт. Эртең менен эрте акча иштеш үчүн жумушка тургузуп жаткан коркунуч сезими атаңды сага оку деп айттырып жатат. А сиз бизге кандай кеңеш берет элеңиз, деп суроо узаттым. Мен сага акчанын күчүн баш ийдирүүнү жана коркпостукка үйрөтөм. Мектепте аны үйрөтпөйт. Эгерде сен үйрөнүп албасаң, анда сен акчанын кулу болосуң. Баятам айткан сөздүн мааниси бар. Ал чындап эле биздин көз карашыбызды кеңейткиси келген. Чынында эле Мартин эже көрбөгөн, анын колунда иштеген жумушкерлер өзүмдүн атам көрбөгөн нерсени көрсүн деген. Келтирилген мисалдары бир аз катаал болсун, бирок мен аларды дайым эстеп жүрчүмүн. Ошол күнү менин көз карашым кеңейди. Адамдардын алдында жаткан капканды мен дагы байкай баштадым. Андай-мындай деген менен биз баарыбыз жумушкербиз. Биз болгону ар башка деңгээлде эмгектенебиз, деди мен Баятам. Мен болгону балдар капканды айланып өткөнгө мүмкүнчүлүгүңөр болсун дейм. Ал капканды эки эмоция коет. Биринчиси коркунуч сезими, экинчиси каалоо сезими. Ал ошол эмоцияларды зыяныңарга эмес, өзүңөрдүн пайдаңарга иштеткиле. Мына ошого силерди үгүттөгүм келет. Силер көп акча иштегениңерге мен кызыктар эмесмин. Аны менен каалоо жана коркунуч сезиминен өйдө тура албайсыңар. Эгерде силер каалоо жана коркунуч сезимин багындырбай туруп, байып кетсеңер, анда силер жөн эле чоң акча төлөнгөн кул болосуңар. Орго түшүп калбаш үчүн биз эмне кылышыбыз керек, дедим.
Экономикада өкмөт же байлар башкы ролдо эмес. Кедейчиликтин акчага муктаж болуунун негизги себеби коркунуч жана олдуксондукта. Коркунуч менен олдуксондукту элдер өздөрү жабыштырып алышат. Алар адамдарды ордо кармап турушат. Силер мектепти аяктагыла, коллежге тапшырып билим алгыла. Мен силерге кантип аңды айланып өтүүнү үйрөтөм. Мына ошентип баш катырманын бөлүктөрү пайда болду. Менин жогорку билимдүү атам мыкты билим алган жана мансаптуу болгон. Бирок мектепке акчаны кантип пайдаланышты жана кантип коркунуч сезимин жеңүүнү үйрөткөн эмес. Жашооңдо өтө зарыл нерселерди билип жүрүш үчүн мен эки атамдын тең билимин алышым керектигин анык болду. Сиз акчасыз калуу коркунучу жөнүндө айттыңыз. Акчаны каалоо биздин ой жүгүртүүбүзгө кандайча таасир тийгизет деп сурадым ай. Бул мен жана маянаңарды көтөрүү менен азгырып жаткандагыдай. Өзүңөрдү кандай сезип жаттыңар деп сурады баятам. Каалооңор чоңоюп жатканын байкадыңарбы? Биз ооба деп башыбызды ийкедик. Бирок эмоцияга берилбей, ой жүгүртүүңөрдү кармап кала алдыңар. Бул өтө керек. Силерде дайыма коркунуч жана ачкөздүк эмоциялары болот. Ошол эмоцияларды узак мөөнөткө, өзүңөрдүн пайдаңарга иштеткенге өтө керек. Силердин ой жүгүртүүңөр башкарууга жол бербешиңер керек. Көпчүлүк адамдар коркунуч жана ачкөздүк сезимин өздөрүнүн зыянына пайдаланууга жол беришет. Ошондуктан олдуксондук башталат. Көпчүлүк адамдар коркунуч менен ачкөздүктүн айынан дүрбөлөңгө түшүп, акчанын артынан кууп, маянасынын көтөрүлүшүн күтүп, ишеничтүү жумуш издеп, кай жакка бара жатканын байкабай жашап өтөт. Эми элестеткиле. Арабакеч эшекти арабага кошуп алып, узун таякчанын учундагы жипке сабизди байлап, эшектин оозуна салаңдатып, азгырып бара жатканын. Арабакеч кайсыл жакка баргысы келсе, ал таякчаны ошол жакка бурат. А эшек сабизге жетпей азгырылып кете берет. Эртеси эшекке дагы бир сабизди даярдап коет. Сиздин айтууңуз боюнча мен жаңы бейсбол колкабын, оюнчук менен момпос уйларды элестеткенде, эшек сабизди элестеткендей эле болуп турмун да дедим. Ооба деди баятам. Чоңойгон сайын сенин оюнчуктарың да чоңоюп, акчасы да чоң боло баштайт. Досторуңдун алдында көрүнүш үчүн кымбат машина, кымбаттуу үй, кайык аласың. Коркунуч сезими артыңдан кубалайт. Каалоо сезими сенин жан дүйнөңдү ээлеп алат. Экөө сени жарга такайт, капканга түшөсүң. Олдуксондук коркунуч менен каалоо сезимдерин багып турат. Мына ошондуктан байлар байыган сайын коркунуч сезими күчөй берет. Акча бул жанагы сабиз. Адам жашоосу бул олдуксондук менен билим тарбия алуунун күрөшү. Адам үйрөнүп билүүнү токтоткондо олдуксондуктун торуна түшөт. Ушул абалда адам бир чечим кабыл алат. Таалим тарбия, билим алууга жол жабылып, эч нерсени кабыл албайт. Билим аябай керек. Мектепке барып окугула, коомго пайдаңар тие турган кесипке ээ болгула. Коомго мугалимдер, доктурлар, механиктер, сүрөтчүлөр, ашпозчулар, өрт өчүргүчтөр керек. Атайын окуу жайларында окутушат. Ошого биздин маданиятыбыз өсүп өнүгүп келе жатат деди баятам. Тилекке каршы. Мектеп, окуу үйрөнүү көпчүлүк үчүн жолдун башы эмес, тескерисинче аягы. Жымжырттык өкүм сүрдү. Баятам жылмайып койду. Айтылган сөздөрдүн баарына түшүнө берген жокмун. Улуу мугалимдердин сөздөрү жок болсо да, сөздөрү, осуяттары бизди элди кылымдар бою окутуп келишет. Ошондой эле баятамдын сөздөрү мени азыркы убакка чейин үйрөтүп келет. Бүгүн мен силерге катаал болдум окшойт, деди баятам. Буга себеп бар. Силер бул айтылган сөздөрдү өмүр бою эстеп жүрүшүңөрдү каалайт элем. Мартин эжеринин өрнөгү силердин көз алдыңарда турсун. Эшек жөнүндө мисалды эсиңерден чыгарбагыла. Коркунуч менен каалоо сезими силерди ой жүгүртүүңөрдү бийлеп алып, тагдырыңардагы чоң аңга тартып кетпесин. Өмүр бою коркуп жашап, алдыңа койгон ой максаттарыңа жетпей калуу аябай өкүнүчтүү. Акча сени бактылуу кыла турган нерселерди берет деп тырышып акчага иштеген аябай азаптуу жана катаал. Карыздарды бериш керек деп түндөсү чочуп ойгонуп, уйкуң качканы эң жаман. Өмүр бою акчанын буйругу менен жашоо эмес. Акча сага коопсуздукту берет десең, өзүңдү алдагандык болосуң. Бул аябай азаптуу. Эгер мүмкүн болсо, мен силердин ошол аңды айланып өтүшүңөрдү каалайт элем. Акча үчүн өз тагдырыңарга балта чапкан адамдарды да көргөм. Ошон үчүн тагдырыңарды акчанын башкарышына жол бербегиле. Стопболдун тобу биз олтурган столдун астына кирип кетти. Баятам топту алып чыгарып, тоголотуп келген жагын ыргытып жиберди. Жашоодогу коркунуч, ачкөздүк сезим менен
олдоксондуктун кандай байланышы бар деп суроо бердим. Акчага олдоксон мамиле кылсаң, ачкөздүктү, коркунуч сезимин пайда кылат, деди Баятам. Силерге мисал келтирип кетейин. Көп акча иштеп, үй бүлөсүн камсыздоо үчүн докторлор тейлөө баасын көтөрөт. Докторго көрүнүү, дарылануу кымбаттайт. Жарды жашагандарга кыйын болот. Ошондо акчалууларга караганда жарды жашагандар докторго көрүнө албай ден соолуктары начарлайт. Докторлорду көрүп, адвокаттар да тейлөө баасын көтөрөт. Адвокаттар көтөрсө, мугалимдер да айлыгын көбөйүшүн каалайт. Ошентип, түрмөк тоголонуп олтуруп чоңое берет. Аны менен кошо салык да өсө берет. Байлар менен кедейлердин ортосунда чоң жарака пайда болот. Хаос болуп, дагы бир цивилизация кулашы мүмкүн. Кедейлер менен байлардын ортосунда терең аң болгондуктан улуу цивилизациялар жер бетинен жок болуп кетишкен. Тарых кайталанып жатканын далилдеп, Америкада ошол тарапка жылып баратат. Тарыхтан эч нерсе үйрөнбөйбүз, сабак албайбыз, жөн гала даталарын жаттап окуп коебуз. Баа көтөрүлөт деген божомолдор болбойбу деп сурадым. Келечектүү, билимдүү өлкөдө болбойт. Чынында баа төмөндөш керек. Көпчүлүк учурда ал теория бойдон калат. Адепсиздик түрткү болгон ачкөздүк жана коркунуч сезимин айынан баа көтөрүлө баштайт. Эгерде мектептерде акча сабагын өткөндө баардыгынын акчасы көп болуп, баалар ылдыйлайт эле. Бирок мектепке адамдарды акчанын күчүн багындырып, акчасага иштеп беришин эмес, акчага кул болуп иштөөнү, акча үчүн иштөөгө көңүл бурат. Бизде эмне бизнес окуу жайлар жокпу деп сурадым ай. Сиз өзүңүз мага ошол жакка барып билим ал деп кеңеш берип жатасыз го. Бирок көпчүлүк учурда бизнес окуу жайларында татаал эсеп кысапты чыгара билген жумушкерлерди даярдашат. Алар бизнес менен шугулданууну билишеби? Андай адистер болгону эсептегенди адамдарды жумуштан бошотууну жана бизнести кыйратууну гана колунан келишет. Мен ошондойлорду жумушка алам. Ошол үчүн эмне деп жатканымды билем. Алардын ою өздүк баадан кымбат сатуу. Баш оорутмай, көпчүлүк учурда ошондон келип чыгат. Эсеп кысап өтө керек нерсе. Аны билиш керек, бирок ал аздык кылат. Иштин баары ошондобу деп сурадым ай. Ооба, деди Баятам. Эмоцияны пайдаланууну үйрөнгүлө. Эмоция менен эмес, акыл менен ойлонгула. Эмоцияңарды тизгинин тартып, бекер иштегенге макул болгонуңарда менде үмүт пайда болду. Чоң маяна коюп, силерди азгырып жатканда эмоцияга алдырбай ойлонуп туруштук бергенди үйрөндүңөр. Бул биринчи кадам. А эмнеге биринчи кадам өтө зарыл деп сурадым. Мына ушуну үйрөнүшүңөр керек. Эгер билгиңер келсе, мен силерди чөп баскан таштак кыйын жол менен алып өтөм. Көптөрү ал жолдон качышат жана баскандан коркушат. Эгер менин артыман жүрсөңөр, акчага кул болуп иштөөнү таштап, акчаны өзүңөргө иштетүүнү үйрөнөсүңөр. Эгерде сиздин артыңыздан ертсек, эмнеге жетебиз? Сизден үйрөнүүгө макул болсок, биз эмне утабыз деп суроо салдым. Сарымай сүйкөлгөн нанды алалы. Нан бул курулай нерсе. Жалган дейли. Сарымай бул катуу каалоо сезими десек, ошол курулай нерседен эркиндикти утасыңар. Чөп баскан татаал жол, ошол жолбу деп сурадым. Ооба, деди Баятам. Чөп баскан же тикенектер бул жолубуздагы ачкөздүк менен каалоо сезимдер. Коркунуч сезими, тикенектүү жол, алсыздык, бейкаруулук, ачкөздүк сезимдери менен күрөшүп, алдыга басышыбыз керек. Анан жолубуз шыдыр болот. Акылдуулук, ойлонуп, ой жүгүртүү менен жеңип өтөбүз. Ойлонуп, ой жүгүртүү, деди Майк жакшы түшүнө бербей. Бул эмне? Ооба, эмоцияга алдырбай, ойлонуп, акылдуулук менен ой жүгүртүш керек. Эртең менен туруп, акча көйгөйүн чечиш үчүн жөн гана жумушка жөнөбөй, ойлонуп, өзүңө суроо бериш керек. Тырышуу менен эмгектенүү менин көйгөйүмдү жакшы чечеби? Көпчүлүк адамдар өзүнө чындыкты айтуудан коркушат. Ойлонгонго жөндөмү жок. Ойлонгондун ордуна жумушуна шашат. Ой жүгүртүүсүн башкарып, жанагы куру кыял, сарымай сүйкөлгөн нан моюнуна минип алган. Ошондуктан ойлонуп, ой жүгүртүү жөнүндө айтып жатам. Чындыкты көрсөткөн ой жүгүртүү. Кантип ошого жетишибиз керек деп сурады Майк. Мен силерди ошого кайсыл ой жүгүртүүгө басым жасашты үйрөтөмүн. Эртең менен чайыңды ичип ичпей жумушка жөнөөнү адатка айландырбаш керек. Жумуш бул узак мөөнөткө созулган көйгөйдү аз убакытта чечкен нерсе деген эмесиңердеби? Көпчүлүк адамдардын оюнда бир гана нерсе бар. Бул айдын аягында свет, газга төлөө, базардан азык алуу, бир нерселеринен кутулуу.
Бул учурда акча адамдын тагдырын башкарат. Элдер ата энесинин кылганын кайталашат. Эртең менен туруп акчага иштегени жөнөшөт. Башка жол барбы деп өздөрүнө суроо бергенге убактысы жок. Мындай учурда эмоция ой жүгүртүүнү башкарып калат. Мээ уктап жаткан болот. Эмоционалдуу ой жүгүртүүнү жана баш менен ой жүгүртүүнүн айырмасын айтып бере аласызбы деп сурадым ай. Ооба, мен дайым ушул айырмачылыкты көрөм, деди Баятам. Мындай деп айткандарды угам. Баардык адамдар иштеш керек, же байлардын бардыгы алдамчы, же мен кызматым боюнча көтөрүлүп жатам, мен ошого ылайыктуумун, же жумушум ишеничтүү болгондуктан мага жагат. Мындай дегенден көрө, мен бул жерде бирдеме жоготуп жатпаймынбы деп мындайча айтканда бир аз ойлонуп талдоо керек эле да. Мен Баятамдын ушул сабагын жакшылап түшүнүп алышым керектигин белгилөөм зарыл. Качан адам эмоциянын басымы менен, а качан сергек баш менен айтып жатканын үйрөнүп алышым керек эле. Бул сабакты жашоодо мен дайым колдонуп жүрдүм, айрыкча эмоцияга баш ийип сүйлөп жатканымда. Кайра магазинге келе жатканда Баятам бизге байлар чынында эле акча жасашаарын түшүндүрүп берди. Алар акчага кул болуп иштебейт, май көкөбүз тиш жугуш бастаган идиштерин ээритип акча жасап жатабыз деп ойлогонубуз Баятамдын ой жүгүртүүсүнө чындап эле жакындаганыбызды айтты. Болгону биз мыйзамсыз жолду тандап алганбыз. Жаш болгондуктан аны биз түшүнгөн эмеспиз. Ал бизге мыйзамдуу жана мыйзамсыз акча табуунун жолдору бар деп түшүндүрдү. Мисалдагы эшек сабизди ээрчигенде акча бул иллюзия экендигин бай адамдар билишет, деди. Ач көздүк, коркунуч, сезимдин айынан акча иллюзиясын анык акчага айландырышат. Бул миллиондогон адамдар акча иллюзия эмес, анык деп ойлогондуктан чыныгы эле акчаны басып чыгарат. Баятам Американын стандарты жөнүндө айтып берип жатты. Ар бир чыгарылган доллар бул күмүш доллардын сертификаты. Кандайдыр бир мезгилде стандарттан четтеп кетебиз. Биздин доллар күмүш доллардын сертификаты болбой калат деген миш-миштер аны тынчсыздандырып жатты. Ошол катаал мезгил келген кезде балдар баардык жамандык сыртка, боштондукка чыгат. Жарды жашагандар олдоксондукка кабылат. Акча иллюзия эмес, анык деп ишенген жарды орто жашаган адамдардын тагдыры бүлүнө баштайт. Жашоосу бүлүнгөндүктүн себеби алар өкмөт же жумуш берген компаниялар камкөрлүк көрсөтөт деп ишенип жүрө беришет. Бирок ошол күнү Баятамдын сөздөрүн анчейин түшүнө бербедик. Көп жылдан кийин гана айтылган сөздөр бизге түшүнүктүү боло баштады. Биздин Пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Башкалар байкабаганды көрүү. Дүкөнүн жанында турган унаасына түшүп жатып, Баятам бизге минтип айтты. Жумушуңарды уланта бергиле балдар. Акчага муктаж экениңерди канчалык эрте унутсаңар, ошончолук алдагы жашооңор оңой болот. Мээңерди иштеткиле, бекер иштегиле. Жакында мен төлөп бере ала турган айлыктан да көп акча иштөөнүн жолун акылыңар көрсөтөт. Башкалар көзүнүн алдында турганды байкабай жаткан мүмкүнчүлүктөрдү көрөсүңөр. Көпчүлүк элдер ошол мүмкүнчүлүктөрдү эч качан байкашпайт. Эмнеге дегенде, алар акчаны, коопсуздукту издешет, анан ошону аларга берет. Силер бир мүмкүнчүлүктү көргөндөн кийин башка мүмкүнчүлүктөрдү да көрө баштайсыңар. Андайлар өмүрүңөрдө көп кездешет. Ошол мүмкүнчүлүктү байкаганыңарда мен силерди андан нары дагы башка нерселерге үйрөтөм. Байкаштыргыла. Ошондо силер тагдырыңардагы эң чоң аңды айланып өткөндү үйрөнөсүңөр. Анан эч качан чоң каалоо сүйкөлгөн жалганга жолобойсуңар. Май көкөбүз кийимдерибизди магазинден алып Мартин эже менен коштошуп, азыркы отурган жерибизге кайтып келдик. Дагы бир канча саат сүйлөшүп отурдук. Кийинки жумада сүйлөшүү ой жүгүртүү менен өттү. Ошентип кийинки 2 жуманы да ойлонуп жана бекер иштөө менен өткөрдүк. Экинчи жуманын 6-күнү Мартин эже менен коштошуп, комикстер турган текчеге келип, журналды көпкө барактап отурдум. Бекер иштеп комикс сатып ала албай жатканым аябай өкүнүчтүү болду. Капсынан мурда байкабай жүргөн бир ишти көрүп калдым. Мүмкүн мурда деле көргөндүрмүн. Бирок анда көңүл бурбаган окшойм. Мартин эже комикс журналдарынын тышкы беттерин экиге айырып, ички беттерин чоң картон коробкага салып жатты. Журналдарды эмне кылып жатканын сураганымда, ал мага "Мен аларды ыргытып жатам. Дистрибьютор жаңы комиксти алып келгенде өтпөй
калган эски комикстердин тышкы беттерин ага берем. Ал 1 сааттан кийин келет деди. Майк экөөбүз 1 саат күтүп отурдук. Дистрибьютор келди. Мартин эже ыргытып жаткан комикстерди алсак болобу деп дистрибьютордон сурадым. Анын жообу мындай болду. Алсаңар болот, эгерде силер ушул дүкөндө иштесеңер жана комикстерди башкаларга сатпасаңар гана. Майк экөөбүздүн шериктешигибиз кайрадан башталды. Майктын үйүндө бош турган апасынын бөлмөсү бар эле. Ал бөлмөнү тазалап, жүздөгөн комикстерди чогулта баштадык. Көп узабай комикс көрүүчүлөргө биздин китепканабыз ачылды. Китеп окууну сүйгөн жана китепканачы болгусу келген Майктын карындашын башкы китепканачы кылып жумушка алдык. Ал ар бир келген балага 10 центтен кирүү кагазын жазып берип турчу. Китепкана күндө мектептен кийин саат 14:00дөн 16:00га чейин иштечү. Кардарлар жакын жерде жашаган балдар 2 саат ичи каалашынча комикс окуйт. Өзү бир комикс 10 цент турчу. Бизде 2 саатта 5-6 комикс окуп чыкканга үлгүрчү. Ошондуктан балдарга да пайдалуу болду. Балдар журналдарды алып чыгып кетпеш үчүн Майктын карындашы ар бир келген баланын текшерип жөнөтчү. Китептин абалын карап, күндө канча бала келгенин, ким экенин, алардын өтүнчү сунуштарын жазып турчу. Майк экөөбүз 3 ай бою жумасына $9,5 пайда көрчүбүз. Майктын карындашына жумасына $1 төлөп, жана комикстерди бекер көргөнгө уруксат бергенбиз. Ар 6-чы күнү дүкөндө иштеп, башка дүкөндөн да комикстерди чогултуп, Майк экөөбүз бизнес өнөктөш болуп жүрдүк. Дистрибьюторго убада бергендей комикстерди сатчу эмеспиз. Тытылып кеткен комикстерди өрттөп жиберчүбүз. Биз филиал ачалы деп, бирок Майктын карындашында ишеничтүү адам таппай койдук. Жаш кезибизде эле ишеничтүү өнөктөштөрдү табыш оңой эмес экендигин түшүндүк. 3 айдан кийин биздин китепканада мушташ чыкты. Башка жактык шок, тентек балдар келип, китепкананын ичинде уруш чыгарышты. Майктын атасы бизнесибизди жаап салышыбызды сунуштады. Комикс бизнесибиз жабылгандан кийин биз 6-чы күндөрү дүкөндө иштебей калдык. Кандай болбосун, баятабыз ыраазы эле. Эмнеге дегенде, бизди окутууга жаңы идеялары бар болчу. Биринчи сабакты жакшы өздөштүргөнүбүз үчүн ал бактылуу эле. Акчаны өзүбүзгө иштетишти үйрөндүк. Дүкөндө бекер иштеп жүрүп, акча иштештин мүмкүнчүлүгүн издеп, ой жүгүртүүгө аргасыз болдук. Комикс китепканасын ачып, өзүбүздүн бизнесибизди баштап, жумуш берүүчүдөн көз каранды болбой, акча каражатыбызды өзүбүз колго ала алдык. Биз китепканада иштебесек да, бизнесибиз акча алып келип турду. Кандай сонун? Акча бизге иштеп жатты. Баятабыз бизге маяна төлөп бергендин ордуна, ал бизге андан да көп нерсе берди.